Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен 2012-жылы уюшулган. 2022-жылы фонддун иштегенине 10 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта аталган фонд өзгөчө билим берүү, илим, адабият, маданият тармагында балдарды өнүктүрүү, китеп чыгаруу жана башка түрдүү багыттагы долбоорлорду ишке ашырып, мыкты натыйжаларга жетише алды десек болот. Муну фонддун 10 жылдык мааракесине карата журналисттер үчүн өткөрүлгөн жыйында алкоого арзып колдоого алынган жумуштардын аткаруучулары да баса белгилешти. Ошо 10 жылдын ичинде фонд мындай алып карасак, бир топ иштерди жасаптыр да. Көбүнчө ошо балдарды эрте курактан өнүктүрүү, балдарды мектепке чейинки даярдык, ошондой эле мектеп курагындагы балдарды өнүктүрүү, билим боюнча да, билим берүү тармагы боюнча абдан көп иштерди аткарган экен да, бир топ иштерди. Андан башка дагы бул билим берүү эле тармак эмес, дагы башка көп мекендештер деген форум бар. Биздин мекендештер менен иш алып барып жүрөбүз. Ошондой эле туура тамактануу деген долбоор менен мен жана айтып кеттим деги кыздар деп, анан дагы бир ошо Роза Сакынованын мындай чын демилгеси менен баягы сырттагы жайлоодогу балдардын өнүктүрүү борборлорун ачып, мына ошо балдарды өнүктүрүү иши менен дагы ошондой эле бүгүнкү күнү ошо адабиятка, маданиятка көбүрөөк көңүл бөлүнсү деген ой менен бул дагы өзүнүн жеке демилгеси менен поэзия кечелери уюштурулуп, алар өткөрүлүп, 10 жылдын ичиндеги иштер. Дагы айтсак, ошондой эле биздики эң дагы бир чоң айтып кете турган нерсе китеп чыгаруу менен дагы алектенип, дүйнөлүк лидерлердин китептерин кыргызчага котортуу менен, ошондой эле балдарга ылайыкталган китептерди чыгаруу менен алектенип жүрөбүз. Жылдыздар китеп окуйт деген долбоорубуз бар. Мектеп жашындагы балдарга, мектептерге, ошондой эле бала бакчадагы балдарга дагы барып, ошо жылдыздар деп атактуу адамдарды алып барып ошол жерге, жогорку кеңештин депутаттары бар, арасында министрлер бар, дагы башка мындай бир ошо атактуу адамдарды алып барып ошо балдарга жомок окуткан, өзү баштап Роза Сакынова ошо балдарга жомок окуп берет. Өзүңөр угуп кеткендей, көптөгөн иштер жасалды. Мен дагы бул фонд менен биргеликте 9 жылдан бери ар кандай долбоорлордо жүрөм. Волонтер катары ошол демилгелерди андан ары жайылтууда көптөгөн өзүм жардамды бердим десем жаңылышпайм. Бирок негизги бул демилгелердин мага жакканы бул ушул Кыргызстандагы өсүп келаткан жаш кыздарга жардам берүү, инженердик кесипке тартуу, бул албетте Кыргызстан үчүн актуалдуу багыттардын бири болуп саналат. Мындан сырткары мектептеги балдардын тамак ашын оптималдаштыруу боюнча көп иштерди аткарган дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Роза Отунбаеванын демилгеси фонду 2014-жылдан тартып 2018-жылга чейин өнөктөш болуп иштеп, бул багытта мамлекеттик саясатты алдыга жылдырууга да көмөктөш боло алды. Мамлекеттик саясатты алга жылдыруу дегенибиз бул эмне? Биринчи иретте мамлекет өзү балдардын тамагына жети сом каражат бөлүп берип атат. Анан оптималдаштыруу деген бул балдарга жумасына жок дегенде эң алгачкы баштаганда бир жолубу, эки жолубу бир ысык тамак уюшулса деген аракет менен ошо ата-энелерди, коомчулукту ошого тартуу, анан жана мамлекеттик саясатты алга илгеритүү дегенибиз ошо коомчулук менен иш алып барып. Азыркы күнү көп мектептерде 5 күн уже ысык тамак балдар ичип калышты. Мына ушул долбоордун координатору болуп, мен ошо 2014-төн баштап 2018-жылга чейин иш алып бардым. Айтсаңыз, ушул мектептеги балдарды тандоодо мектептерди сиздер кандай критерийлердин негизинде тандадыңыздар? Мектептерди бул эми биз өнөктөш, аткаруучу өнөктөш катары иш алып бардык. Биз даяр берилген мектептер менен мектептерди тандоодо министрлик стратегиялык өнөктөшү катары дүйнөлүк азык-түлүк программасын алар тандап беришет. Бул жерде биринчи иретте баягы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын даярдыгы, ошондой эле мамлекеттик администрациялардын даярдыгы биринчи критерий ошолор. Алар деген дүйнөлүк азык-түлүк программасы мисалы үчүн техникалык жардам берип, баягы жабдыктар менен жаптап бериш үчүн
ашкана даяр болуш керек, анын суусу болуш керек, анын канализациясы болуш керек, балдар кол жууган жери болуш керек, анын баарын жергиликтүү бийлик аткарыш керек да. Мына ошолордун даярдыктары, алардын макулдуктары менен. Роза Отунбаеванын демилгеси фонду STEM билим берүүгө өзгөчө көңүл бурган. STEM бул табигый предметтер, технология, инженерия жана математика. Долбоор 2014 жылдан тартып иштеп келе жатат. Кыз келиндерге гуманитардык кесип ыңгайлуу деген менталитетти артка калтырып, заманбап, коомго зарыл кесипке тартууда ата-энелер тарабынан көйгөйлөр да болгон. Илимдеги кыздар долбоору бул негизи эле Роза Исаковнанын инициативасы болчу. Демилгеси 2014 жылы эле башталган. 2014 жылы бул Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин алдындагы Кыргыз-Герман институту бар. Ошонун алдында жыл сайын 2 жолу лагерь өткөрчүк. Кыздар үчүн лагерь, STEM багытындагы лагерь. Ал биздин кыздар болсо, бул мен профессиям эмес экен, бул кыз кишиге жарашпайт деп эле алар көбүнчө эле гуманитардык тарапка кетип атышат. Биз ушу долбоордун пилоттук кылып ош менен Бишкекте өткөрдүк. Бишкекте эми көз караш такыр эле башка экен. Бишкекте ошол эле учурда ички мигранттар көп да. Биз Бишкекти эле албай, кандай десем, конуштардагы мектептерди алганбыз, 50 пилоттук мектептерди. Ошо конуштагы мектептин ата-энелеринин да көз караштары терс болгон учурлар болду. Бир эле кейсти атай кетсем, тапшыруу учурунда бир кыз мага чалды. Мен атам, энем швей эле болду айтып атат. Бирок мен политехке тапшырат элем дейт. Айтыптыр да, политехке тапшырсаң сен инженер болуп чыгасың, ал кыз кишиге жарашпайт бул специальность деп. Коомдо ар кандай стереотиптер бар. Баягы кыздар эрте турмушка чыгып, андан ары билимин улантпай эле же болбосо гуманитардык кесипти алып эле ошону менен эле баягы келечегин андан ары мындай түзгөнгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр жок да биздин кыздарга. Ошон үчүн ушул фонд тарабынан биз биргеликте ушул менторлук программаны ишке ашырдык. Анан ушул кыздарга атайын STEM кышкы жайкы мектептерин ошо биздин Кыргыз-Герман техникалык институтунун базасында уюштуруп келдик. Негизи бул мектептер абдан пайдалуу экен. Анткени ушул мектептерди уюштуруу убагында кыздар ошол техникалык кесиптерге байланыштуу ар кандай мастер-класстарга катыша алышты. Ушул бизде Кыргызстанда белгилүү өндүрүштөрдө өздөрүн баягы экскурсия уюштурдук аларга. Ошол баягы технологиялык процесстерди көрүп, анан кийин келечекте мен ушундай кесипке ээ болот турбаймынбы деген баягы бир түшүнүк пайда болгон да. Муну менен кыздар баягы келечекте кесип тандоодо абдан жакшы чоң жардам берди десем мен жаңылышпайм. Бул багытта билим берүү саясатын, мектеп билиминдеги билим берүүнүн мазмунун, стандарттарды, программаларды, учурдагы абалды мүнөздөп берүү боюнча техникалык тапшырма Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкери, педагогика илимдеринин доктору, профессор Абакир Мамытовго берилип, тажрыйбалуу аалым STEM боюнча кеңири маалыматтарды камтыган атайын китепти чыгарган. Мына ушул табигый илимдер жаратылыштагы ресурстарды туура колдонуу, өнүгүүнүн башатын түзгөн билимдерди берген багыт болуп саналат. Ошондуктан мектеп билиминде, андан кийин адистик билим берүүдө табигый илимдерге, так илимдерге басым жасоо Кыргызстандын келечегин түптөйт деген пикирди карманабыз. Анткени мисалы үчүн энергиялык кризис келди. Кантип биз кайрадан калыптануучу энергияны күндүн нурунан алсак болот, башка багыттардан алсак болот. Технологиялар абдан көбөйдү, өстү, өнүктү. Бул өңүттөн келгенде аларды кантип иштеп чыгабыз деген жана башка маселелер абдан көп. Аларды гуманитардык багыттагы билимдер, алар деле жакшы, бирок бул билимдерди, бул көндүмдөрдү калыптандырбайт. Ошондуктан биз мектеп билиминдеги табигый илимдер менен байланышкан предметтерди тереңдетип, сапатын көтөрүп окутуу проблемасын көтөрүп чыктык дагы. Анан ушул анализди жасап, 12-20 жылдардагы билим берүү, өлкөдөгү билим берүү стратегиясын анализдесек, деги эле бул STEM деген түшүнүк, аны өнүктүрүү стратегияда орун албаганы ачыкталды. Бунун бирден бир себебин мен мындай деп ойлор элем. Билим берүү тармагына стратегия жазган кишилер, консультанттар жана башка демөөрчүлөр көбүнчө чет өлкөдөн келет дагы. Алардын даярдыгындагы мүмкүн кемчиликтер, мүмкүн башка пикирдер, таптакыр дүйнөдө 2000 жылы башталган тенденция
STEM тенденциясы. Биздин билим берүү стратегиясында 12 жылдагы 20 жылдарга чейинки стратегияда таптакыр орун албай калган. Ушул кемчиликти баса көрсөтүп, жаңы стратегияга бул жоболорду киргизип, STEM предметин берген мугалимдердин айлыгын көтөрүү саясатына дагы мындай бир аргумент берген долбоордун өзгөчө ордун белгилегим келет. STEM'дин маани маңызына, анын учурдагы зарылчылыгына кеңири түшүндүрмө берип, анализ жасаган китеп калктын кеңири катмарына колдонсун деген максатта орус тилинде жазылып чыккан. Ошондой болсо да китеп өтө керектүү болгондуктан мугалимдер бат эле талап кеткен. Бирок кыргыз мектептерине бул китепти жеткирүүдө эки көйгөй бар. Алар Бирөө кыргызчага которуу, анан экинчиси басып чыгарып элге жайылтуу. Ушул маселе колго алынса, бул саясаттын келечеги массага тарайт эле, анан мындай бир жардамын берет эле деген эми автор катары менин жекече кызыкчылыгым бар. кыргыз тилинде жазбадыңызбы? Техникалык тапшырма мага орус тилинде берилди биринчиден. Экинчиден негизги документтердин көпчүлүгү орус тилинде жазылгандыктан бул экинчи момент болду. Үчүнчүсү мындай дүйнөлүк тажрыйба менен салыштыра келгенде дагы орус тили мүмкүнчүлүктү көбүрөөк берди. Мисалы, Казакстанда STEM жайылганына бир 10 жыл ашып кетти. Россияда андан да мурда башталды. Анан ушул өңүттөн келгенде мен өзүмдүн кемчилигимди сезип эле турам, кыргызча жазсам деле болмок экен деп. Мындан сырткары аталган фонд жогорку билим берүүдө гендердик маселени да талдаган. Эксперттердин айтуусунда гендердик маселе жогорку билим берүүдө жокко эсе. Себеби 49% жогорку билимди бүтүрүүчүлөр аял заты. Ал эми техникалык билимде жогорку билимди аялдар болгону 2,5%. Бул өтө чоң көйгөйлүү проблема. Регионалдык анализ жасап көрдүм. Бизде жогорку билимдүү аялдардын катышы 80%га чейин жетип, Баткенде көп экен. Баткен университети, Баткен өрөөнү биринчи орунда экен. Бул биринчи орун 15-16 жылдардан барып токтоп, азыр Жалал Абад менен талашка өтүптүр. Проценти 78-80 болуп атат. Бул да ойлоно турган маселе. Региондогу эркектер жогорку билим эмне болуп атат деп. Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун дагы бир долбоору жайлоо өнүгүү борбору жерлердеги жайлоолорду бала бакчаларын уюштуруу болгон. Ал үчүн фонд жергиликтүү жайыт комитеттерине кайрылган. Демилге ар тараптуу колго алынып, жайлоодо жайкы бала бакчалары уюштурулуп, аймактардагы балдар анда эс алуу менен бирге билим алып, таланттуу балдардын өнөрүн жайылтууга да шарт жаралган. Көпчүлүк ушул жайыт пайдалануучулар негизи эле баягы көп адамдар ишенген эмес. Жөнөкөй садиктер, бала бакчалар жакшы иштей албай жатат, анан жайлоодо каяктагы шарт жок болсо, ким алып барат, тамак ашын ким чечип берет, ким окутат деген маселелер болгон. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ушул республикабызда 100ден ашык жайыт комитеттердин чегинде ушу бала бакчалар уюшулду. Кээ бир мыкты жайыт комитеттердин базасында 2ден 3төн уюшулган жайыт бала бакчалар да бар. Буга билим берүү системасы жардам берип атат. Мынакей мугалимдер, садикте иштеген эжекелер ушул барып, ушул жайытта, ушул алыскы жайытта жүргөн биздин жайыт пайдалануучулардын балдарын жайкы мезгилинде, эс алуу мезгилинде бала бакча уюштуруп, ошолордун билимин жогорулатып, биздин кыргызыбыздын каада салтын деги эле ушул балдарга керектүү баардык оюн зоок окуулардын баарын өткөзүп келатат. Бир кызыктуу окуя, биз ушул Соңкөлгө барып калдык, Актала районунун ушул жана бала бакчалар Кыдырбана Соңкөлгө келсек, биздин айылда бир укмуштуудай бир таланттар көп экен. Бир кичинекей кыз ушундай комуз менен ырдайт экен, эми үнүнүн уккулуктуулугу, комузу черткени, бир топ балдар бар экен, ошол жерде Соңкөлдө эс алып аткан иностранецтер таң калып, ошол бала бакчага келип, биз барсак ошол жерде бир толгон чет элдик жарандар жүрүптүр. Ушу балдардын өнөрүн көргөн атайын. Кыргызстан боюнча жайлоо өнүгүү борбору 2014 жылдан бери иштеп келүүдө. 2014 жылы 35 жайлоо борбору болсо, улам өсүп кеңейип отуруп, ал 100 жайлоо бала бакчасына жеткен. Ал эми жайлоо өнүгүү борборунда иштегендерди шыктандыруу максатында фонд тарабынан тарбиячылар Түркияга бир жумага тажрыйба алмашууга барып келишкен. Негизи Кыргызстанда билесиздер, жанагындай 28% эле бала мектепке барууга шарты бар, калгандарыныкы жок болгондуктуна байланыштуу. Бул дагы ошол көйгөйдү чечүүгө багытталган бир долбоор да. Албетте мындан да көп жайлоо бала бакчаны ачсак болот эле, бирок ресурстар көбүрөөк керек болуп атат. Бул донору жок долбоор. Биз дайым ушу спонсорлорго кат жазып, ушул
алардын акчасынан ошо каражаттарын бөлүштүрүп окуу куралдарын алып беребиз. Анан ошол жайлоо өнүгүү борборундагы тарбиячыларды мындай стимул катары биз ушул Түркия менен байланышып, Түркияда Союз муниципалитетов Тюркского мира деген организация бар. Ошолорго кайрылып, ушундай бизге уюштуруп берсеңиздер деп сурандык элек. Алар ушул акыркы 6 жылдан бери ушундай уюштуруп келип берет. Жылда 12ден мугалим барып келип атышат. Бул жөн эле эс алуу сапар эмес. Бул 1 жумалык иш сапар, мындай тажрыйба алмашуу. 1 жума бою мындай насыщенно программасы бала бакчаларды кыдырышат да. Стамбулдун бала бакчаларын кыдырышат. Кыздарды илимге тартууга үндөгөн Илимдеги кыздар долбоору 2019 жылдан бери иштейт. Максаты мектеп курагындагы кыздарды илим багытына тартуу. Биз ушу 3 жылдын ичинде 417 кызды ОРТден бекер окутуп, анан техникалык университеттерге тапшырганга жардам бердик. Андан тышкары 2600 кызды менторлук программа Устат Шакир деп коет. Аларды биз даярдап, не дегенде кыздар мектеп учурунда эле мындай каяка барарын, ким болорун билишпейт экен. Биз аларды болсо бизнес, илимдеги жана кыйын устат аял кишилерге кошуп, 6 ай ошо кыздар менен иштеп, кандай кесиптерди тандаса болот. Врач, мугалим, тарбиячыдан башка дагы илимдеги илим жаатында кесиптер абдан көп экенин айтып, ынандырып, анан университеттерге, курстарга тапшырганга аракет кылдык. Өзүңүздөр баамдагандай, Роза Отунбаеванын Демилгеси коомдук фондунун кайсы гана долбоору болбосун кыргыз элинин келечегине жол салчу жаштарды бала бакчадан тартып, кесип алуусуна чейин окутуп тарбиялаган, ары жооптуу, ары түйшүгү түмөн жумуштарды аткарып келүүдө. Өлкөгө зарыл адистерди даярдоодо жана коомдун өнүгүшүнө салым кошууда фонддун аткарган ролу баа жеткис десек жаңылыштык болбойт.